Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен фермерлер. Бул чыгарылышта биз сиздерге асыл тукум арашан чарбасын өндүрүп көбөйтүп жаткан биздин мына досубуз Эдилдикин көрсөтүп беребиз. Эдил өзүнүн атасы менен тагыраак айтканда сандан сапатка өткөн 2 жыл мурун биздин чыгарылышка өзүнүн короосун көрсөткөн. Жана ал чыгарылыштан бери короосу өтө чоң өзгөргөн жана резонанс жараткан. Азыр Эдил мырзанын короосундабыз. Бул жакта мунун атасы, Табалды байке. Табалды байке менен келдик. Алейкум ассалам. Бул чыгарылыштын мазмуну мына быйылкы төлдөрдү көрсөтөбүз. Мына урга эркек козулар, быйылкы булардын атасы, жаш коз-кочкорлор бар, жаш эркек коз-кочкорлор бар. Тагыраак айтканда төлдү көрсөтөбүз. Короодогу бүт баарын көрсөтүп, кызыккандар болсо производитель кочкор алса болот. 1 жаштык кочкорлорду алса болот, анан жаш козуларды алса болот. Мына биринчи мен атасы менен бир таанышып коеюн. Мен сиздин атыңызды билбейт экенмин, бирок Эдил Нурлан байке, Салам алейкум. Алейкум. Баягы 2021-жылы келгенде сиздин чарба койлоруңузду эле көргөмүн. Анан могу койлор токтолчу, ошондо. Эдил алып келдим деген да. Азыр эми ал койлор жок, жалаң баягы токтулар чоңоюптур. Чарба койлорун баарын сатып мындайга өткөнбүз. Машалла, чарба койлорун сандан сапатка. Эдил эми экөөбүз көрсөтөлү. Могу козуларың айтсаң, булар качан туулган, кандай туулду эле, туулганда салмагы канча, кайсы кочкордун балдары болуп калат дегенде. Бул айсбергдин неберелери. Атасы тиги чоң кочкор. Энеси, бунун энеси Хусейн байкенин линиясынан чыккан. Энеси тигине турат. Могу чоң кызыл кой. Могу мына. Бою 94-төй чыгат, 90 плюс. Балбанды эне туйт дейт го мына. Койго да басым жасаш керек. Неге койлордун баасы кымбат десеңиздер мына. Машалла. Бул канча күндүк коз? Бул 1 ай боло элек. Грубо 1 ай болуп калды да, мындай айтканда. Машалла. Койрук, разрез, ачык. Салмагын тарткан эмес белем? Жок, салмагын тарткан эмеспиз. Машалла. Карбонос. Быйылкы короң көрүк ушул экен да. Экөөсү машалла. Бул атаңдагычы, бул кандай козу бул? Бул өтө чоң козу го. Бул дагы айсбергдин небереси. Аталары бир. Аталары бир. Айсбергдин небереси, энеси биздин Кара-Балтанын выставкасында чемпионка болгон. Мына могу ак, могу сары. Бул да бою 95 чыгып калат, 95-96 бою. Бронзовый призерша энеси Кара-Балтанын выставкасында. Бронзовый, Экстерьерден бе? Экстерьерден болчу. Кара-Балта международный выставкада билесиздер 2021-жылы бронзовый болгон экен, Бул нерсе. 3-орунда сулуулук боюнча, машалла. Бул 5 февраль туулган. 5 февраль күнү. 10 килограмм болуп туулган ошо. Бул аттуу эле болуп туруптур да, турушун караңыздар, 5 февраль. Бул бирок уже броньдолуп кеткен булар. 2 ай болду экен да? 2 ай боло элек. 2 ай болду элек. Булар экөөбүз тең броньдолуп кеткенби? Буйруса сүттөн чыкканда ээлери алып кетет. Өзүнүн ээлери көрсө керек. Ушундай козулар машалла. Буларды киргизели. Мына ушундай сандан сапатка өткөн корооду көрсөтүп атабыз. Мына ушундай өтө күчтүү козулардын энелерин көрсөттүк. Бул козулардын атасы кайсы десеңиздер, атактуу айсбергдин баласы, айсберг монстрдун баласы. Мына Нур чарбасынан чыккан. Айсберг монстрдун баласы эмес, жанакы мен просто монстр деп кличка кошуп кеттим да. Кээ бирлер айсбергдин атасы монстр экен деп ойлоп албасын. Мындай өзү монстр сымал өтө эркек сымал кочкор. Могу ошонун баласы экен, Нур чарбасынан чыккан. Мына Нур чарбасынан чыккан кочкор, производитель, жаңы 6 тиш. 2 пробниги бар. Быйылкы мына основной төлдү быйыл берди. Көпчүлүк койго койлу Эдил. Пробниктер бар. Бул параметрлери кандай болуп калат кочкордун? Параметри 1 метр болот. Панитировка өткөндө элита болуп өткөн. Кулагы 21-22 болуп өткөн. Машалла. Так, мунун чистотасы боюнча сөз кылайлы. Чистотасы. Сен муну кичинекейинде алгансың да, туурабы? Муну 1 жашында алдык. Бирок чоң бага алгансың, билебиз.
Курбанчылык кылса Светлый. сөз болот. Мына светлый рыжий, кулактын жатышы, мына көздүн урүүнүндө, моюндагы жүнүн тазалыгы, төштүн жыгышы, моюндун узундугу, моюндун жоондугу, белдин курсактуулугу, мына Узундугу. буттардын лапасы түз кармаган. Мына ушундай чоң салмакта да куйрукту көтөрүп турган мына ушул экстерьер азыркы тапта төл берген жана тазалыгы менен адамдарды тамшанткан кочкорлордун экземплярлары мына ушундай болот. Буюрса мына коюп койчу мына колуңду ширинасы кандай экен көрөйүн. Машалла. Салмакка тартпадың, Жок, салмакка тарткан эмеспиз. Жөн эле тур. Жөн эле турат балык азыр. Буюрса төл ала тургандар болсо, негизи мына ошо кочкордо көрүңүздөр. Мунун пробник балдары бар экен. Азыр бул жака кирип көрсөтөбүз. Пробник. Мынау эң биринчи пробник балдары келгенде текшерип көргөн. Табылбай эке, сизге бир сөз бар да. Эдилдин жанына келсеңиз, микрофонго айтың. Неге элдер мага көп суроо болот да. Неге именно чүйлүктөр дей берет да, эми чүйлүк тиешелүү эмес эми. Кыргызстандын кай жеринде болбосун, именно Арашанга секирген адамдар неге сөзсү пробник кылып көрөт дейт да. Ушу сурооду бере берет да мага элдерчи. Неге пробникти көрүп анан кочкорго коет деген. Ушу сизден алгым келип атат да, ушуга жооптучу. Эмне себептен өз пробникке коюп көрөт? Эми кымбат кочкорду алгандан кийин ушунча койго кошуп мээнет кылып аткандан кийин пробниксиз кошкон болбойт да. Обязательно бир 4-5 койго кошуп, косун көрүп, көңүлгө толсо анан койго кош керек. Мен алып келип туруп эле 100 коюнга кошуп, 1 жылдык мээнетиң өлөт биринчиден. Ошон үчүн колдон келсе ар дайым пробник коюп, түшкөн косун көрүп, анан чоң табынга кое бергенге мүмкүнчүлүк кенен болот да. Эдил сен ошондо экичинде пробник эле койгонсуң, Ооба, эки ичинде пробникке койгонбуз. А могу 4 ичинде булар туулган. Бул азыр дале сүт тиш. Тиш жарылыкпы? Банитровкадан бул да элит козу болуп өткөн. Светлый элитага жатат буюрса. Машалла. Мынакей. Бул сары койдон тууган экен да, Айсберг Разрез газ бар. турабы дагы эле бул жакта? Айсберг газ турат. Машалла. Мына кочкордун гүлү. Уже буюрса түлөп. Бой 90 плюс, 90 болуп калат го. Точно ченеп көрүп турабыз. Мына моюн тике туруп атат. Чистый Арашан. Төш жаман чоң экен, ушун, Могу кочкор мени сүрүп кетпесе эле болуп. Төштүү кочкор экен, билимсизден. Мына төш Афат груди деп айтат го. По чистотеда. Аябай чистый, Жүнгө каны сөз таза. жок. Светлый. Могу ландрастын тукумдарынан эмес эне жагы? Жок, эне жагы эмес да. Бир жагынан ландраска да окшоттун да. Могу карачы. Бул кара. Бул да пробник дегенин баласы, айсбергдин баласы, небереси. Сен кочкордун кличкасы бар жокпу мунун? Кочкордун кличкасы аны 35. Камри деп койгонбуз. Бул Камри 35 бар болчу, ошону сатып ордуна кочкор алганбыз да. Бул Камри 35ке келген, Камри деп койгонбуз ошол үчүн. Камри болду. Камри айсбергдин баласы бул. Баары знаменитый айсбергдин баласы. Бул пробниктер. Мына пробниктер. Ушуларга келип токтолгондон койдуң да тура 4 ичинде. Булар туулду. Мунулар 4 ичинде качкан. Могу козулар, койлор 4 ичинде качырып, азыр 6 иш болгондо туулуп атат, козулары. Буюрса мына пробниктер, жаш сүт иштер экөөсү тең. Кара алам дегендерге мына эң жакшы жаш козу кочкордун бири. Жүнүн кыркып койсоңуздар, капкара кочкор болот. Кулактары примерно 20. Карайсыздар, белдин түздүгү, куйруктун чоңдугу, буттарына, сөзсүз төштөрүнө, моюндарына мына оригинал жүн могул жерден билинип турат. Климатка турган жерине, арык семиздин абалына жараша жүнүнүн өңү өзгөрө берет. Буюрса мына өзүнүн жүнү мына куйрук жактан билинип турат. Болду. Кочкордун баласы? Бул Рамис Жумабаевдин коросунан чыккан ландрастын баласы. Бул буюрса 4 тиш болду. Ландрастын баласы. Прямой ландрастын баласы, энеси 80дин кызы. Мына эки жактан өтө мына кызуу кандуу линиядан экен. 80дин кызы, ландрастын баласы, мына сиздерге кан. Мына чистота, жоондук. Светлый, мода.
Өңді Ландрастан каштакты 80-ден алып тұр да, ооба. момент эле ал эле кошуп коюп туруп. Машалла, өтө сонун 4 тиш. Мына болчу? Бул да Рамис Жумабаевдин коросунан чыккан. Бул буйруктун баласы. Бул да 1 жаш, э? Бул сүт тиш дагы эле. Süt diş, buyruktun balası. Сүт тиш. Bol. Былтыркы козго чыкар. Süt diş. А булчу? Бул Табылдуу экен коросунан чыккан Закаттын небереси, БТРдин баласы. Охо, БТР. Былтыр БТРди сатам дегенде ким уруп кетти эле, бир уруп кеткен, э? Вот мына БТР. Кулак башын көрөйүнчү эди. Машалла. Кулактуу Бул дагы сүт тиш бе? карбоноз. Бул 10 айлык сүт тиш. Машалла. Кулак канча? 21 бі? Бул кулагы узун ошо. Бул да бир 21-22 чыгып калат го буюрса. Машалла. Булар сен козусунда алгансың турабы? Булар баары козу кезинде Жана алган. сенден мисалы бирка басып алгансың да багын. Ооба. Арасынан эң күчтүүсүн тандайсың. Бул не? Дракула. Бул не? Бул жаман. Бул Титаниктин небереси, Молодойдун баласы Хусейн Байкенин коросунан чыккан. Бирка басып алган экенсиң, муну. Буну быйыл өзүм алдым. Бул кандай производитель болобу буюрса? Буюрса, производитель болот. Өтө. Басы келсе, сөзсөк болот. Сен эң күчтүүсүн сүйрөп кетсиң го? Хусейн Байкеден. Бул 4 айлык. Машалла, 4 айлык ноябрьский бе? Ноябрьский. Кармап көрсөк сонун болмок. Бирок мына биринчи экстерьерине баа бериңиздер. Өңү дагы биз карап аткан куйруктун формасы, карбоноз, кулак, буттун жоондугу. Мына башын көтөргөндө билип атасыздар, төш, мойнунун жоондугу бүт баарын көрүп турасыздар. Бул жерде жаланган эркектер сатыкка бар. Поместа ар бирин көрсөтүп атабыз. Кайсы кочкордун баласы, кайсыны энеси кайсынын линиясы. По факту, эгер кимде ким кан менен ойнойм дегендер болсо, мына ушундай ишеничтүү королордон келип алсаңыздар болот. Быйылкы төл буйруса, мына ушул төлдөрдү көрүңүздөр. Эдил 3 жыл болду, баштаган, 2019 4 жыл болуп калды да, 2019-2020. 2019 күздө баштагансың, катты? 2019-2020 баштадык ошо. 3 жыл толук болгондо, 3 жыл толук толгой мына. 4-жылга карап кетип атат. Мына ушу койлору мен келгенде моголар кичинекей токтуу болчу. Мынаки ургач козулар. Эркекпи? Ургачы. Бүт баары ошо айсбергтен, Бүт баары ошо айсбергтен, Камриден. Камри. Машалла. Сен кочкорду кантип качырып аттың? Бул жанак козу? Бул жанак козу. Бул жанак козу. Ургачы козулары. Сен түндө кошуп аттыңбы же? Жок, күндүз эле. Түндө коштук, күндүз коштук. Машалла, мына ургачы козу. Ургачы козу. Ийе чистота. Бойлору, кулактарынын калыңдыгы, куйруктар, белдин узундугу. Мына кой деген ушундай болот. Бул машалла. Бунун энеси тети кара кой. Бул карабы, э? Ооба, карадан да ушундай светлый берип атат да. Прямо ушул. Энеси ошол. Энеси мына кой экен. Быйыл буюрса экинчи туут кой. Бул кой экинчи туут кой экен. Козуларың көр башым эле айланып калат. Сен айтканда могу ургач дедиң, э? Бул ургачы. Кайсы козуларды көрсөк болот экен? Машалла. Төл деген ушундай болот. Ушу ургачы ошол да. Бул да ургачы. Бул эгиздерден да. Эгиз тупайбы? Эгиздер. Машалла, мына. Не дейсиздер эми туугандар, буга бир өзүңүз комментарийиңиздерди айтып коюңуздар. Жазып коюңуздар, өз оюңуздарды комментарийге жазып, вот мына козунун тазалыгы, баш моюндары
Чынын айтканда мага өтө жакты. Айрыкча мына. Лактуу. Жүнда таза. Бар экен, а? Гарбаноз бар. Машалла. Эң башына алып качат болду аздан эле. Болду. Канча эркек бар Эдил? Общий бир 15-16 эркек бар го дейм казакта. Эркектерге бирка бастырып атасың да? Уже жай басып атат. Келип каалаган адам. Брондогондор. Могу бирканын системасын түшүнбөгөндөр да көп да, потому что арашноттор түшүнөт эми бүт баары эле. Бирка моундай келесиздер. Эдилчик, могу эркек козуң мага жакты дейсиздер. Атасы кайсы, энеси кайсы, полный данныйын сурайсыздар. Мисалы могу ургач, Бул ургачы. Көзүм эркектей эле көрүнүп атат да. Любой бир эркекти жаккан болсо, Эдилчик кел, мен ушуну тандап коеюн. Өзүңүздөр баасын кандай сүйлөшөсүздөр, канчага сүйлөшөсүз, ал сиздердин проблемаңыздар. Эдилчик бир гана жоопту алат. Сүттөн чыкканча карап бересиң, Сүттөн чыкканча карап берем. Бүт баары ушундай да. Бүт бар ошондой.